Урматтуу коллегалар, саламатсыздарбы? Бүгүнкү Кыргыз билим берүү академиясы тарабынан уюштурулган тематикалык вебинарыбызга куш келипсиздер. Анан алгачкы сөздү Тагаева Гүлмира Сарыгуловна окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун теориясы жана практикасы лабораториясынын башчысына бермекчимин. Уважаемые коллеги, разрешите приветствовать вас на тематическом вебинаре, организованный Кыргызской академией образования, и разрешите передать первое слово нашему модератору Тагаевой Гульмире Сарыгуловне, кандидату педагогических наук, заведующей лабораторией теории и практики оценивания достижений учащихся. Пожалуйста, Гульмира Сарыгуловна, вам слово. Спасибо, Улан Исенбекович. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү вебинарыбызды баштаганга уруксат бериңиздер. Кыргыз билим берүү академиясынын окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун теориясы жана практикасы лабораториясынын дистанттык окутуу убагында окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун методдору аттуу бүгүнкү вебинарды баштайбыз анда. Ушул лабораториянын ишмердиги жөнүндө бир аз тааныштыруу үчүн мен сөздү педагогика илимдеринин доктору профессор Бакир Мамытович, ушу биздин лабораториянын кызматкери, сизге сөз берсем. Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, агайлар, эжейлер. Мен бүгүнкү вебинардын ачылышы, башталышы менен баарыңыздарды куттуктап, бул лабораториянын ачылып калуу жагдайына кыскача түшүндүрмө берип кетейин. 2012-2020 жылдардагы билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясында негизинен 5-6 маанилүү багыт көрсөтүлгөн. Алардын биринчиси бул билим берүүнүн мазмундук реформасыз кылуу. Аны билимге, билгичтикке, көндүмгө жасаган басымын барып компетенттүүлүккө негизделген парадигма менен окутуу максат катары аныкталган. Акыркы 7-8 жылдын ичиндеги билим берүү академиясынын ишмердүүлүгү мына ушул жагдайды калыптандыруу, негиздөө, келечегин аныктоо менен байланыштуу. Мазмун өзгөргөндөн кийин, күтүлүүчү натыйжанын курамы өзгөргөндөн кийин, анда окуудагы жетишкендиктерди, окуучулардын жетишкендиктеринин баалоонун концепциясы, инструментарийи, мазмуну жана башка багыттары да өзгөрөт. Ошондуктан биз мындан бир 7-8 жыл мурун тийиштүү лабораторияны демилгелеп, мен ал учурда академиянын жетекчиси элем. Ушул лабораторияны түрдүү ыкмалар менен, долбоорлордун жардамы менен, министрликтин коштоосу менен, колдоосу менен түптөп алдык элек. Бүгүнкү күнү лаборатория заманбап илимий теорияларды анализдеп, алдыңкы тажрыйбаларды анализдеп, окуп, үйрөнүп, өзү ушул күнү окуучулардын жетишкендиктерин баалоо боюнча инструментарий даярдап, бир топ ийгиликке жетишти деп эсептейм. Мына ушул күндөрү 5-6 класстын окуучулары жаңы мазмундагы билим берүүгө өткөндүгүнө байланыштуу биз окуучулардын компетенттүүлүгүн ар бир предмет боюнча баалоонун алдында турабыз. Ошондуктан чоң жумуш башталды. Анын келечеги кең деп эсептейм. Бүгүн жагдайга байланыштуу дистанттык окутуу келгенден кийин биздин илимий кызматкерлердин билгенин, топтогон тажрыйбасын, көрсөтмөлөрүн сиздерге тартуулап коюу учурдун шарты деп эсептейм. Жана ушул мүмкүнчүлүктү туура колдонуп, туура баалап, сурооңуздар болсо берип тактап аласыздар деген ойдомун. Гүлмира эже, сизде сөз. Рахмат, Улан Исенбекович. Анда эмесе мен азыр презентацияны баштасам, ошол тема боюнча
дистанттык окутуунун шартында окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун методдору. Лабораториянын кызматкерлери менен агай тааныштырып кетти. Уланбек Эсенбекович дагы, Абакир Мамыдович, мен Гүлмира Тагаева, Наргиза Ажикулова, Эдил Кулжабаев. Ушу 4 адамдын катышуусу менен аз эле санда болгонуна карабастан биз дагы ушул агай айткан, жогоруда айткан аракеттерди жасап жатабыз. Анда эмесе дистанттык окутуу деген бул аралыктан окутуу, аны түшүндүк. Баамыбыз боюнча мынакей бош класстар, балдарыбыз үйдөн окуп, ошол убакта алардын жетишкендиктерин кантип баалоо керектиги жөнүндө бүгүн сөз кылабыз. Эми ар бир мугалим үчүн эле эң негизги көйгөй бул ошо окуу процесси кандай жүрөт, анын компоненттери кайсылар. Азыркы жаңы стандарт боюнча негизгиси биз айтып атабыз, сабактын максатын туура коюу. Андан кийин анын мазмуну, кайсы методдор менен ошо мазмунду балдарга жеткириш керек, анан баалоо. Ушул эң негизги компоненттерди мугалимдерибиз жакшы түшүнүп, жакшы өздөрү үчүн белгилеп тактап алыш керек да. Говард Фрэнсис америкалык окумуштуусу боюнча дагы мынакей пирамиданы алганда, окутуунун теориясын карап, баалоону пирамиданын эң чокусуна койгондугу дагы жөн жерден эмес. Анткени ушу азыр баалоону биз жаңы стандарттарда дагы эң негизги компонент деп 3-разделду ошо баалоонун стратегиялары деп жаңы стандарттарда белгиледик. То есть баалоонун түрлөрүнө кайрылсак, стандартта белгиленгендей 3 түрү: диагностикалык, формативдик жана суммативдик болуп берилип жатат да азыр. Диагностикалык баалоодо негизи биз акцентти ошол тест болобу, байкоо болобу, сүйлөшүү болобу, аңгемелешүү болобу, баланын деңгээлин аныктап алышыбыз керек. Аны менен кийинки ишмердүүлүктө кандай иш жүргүзүшүбүз керекти аныктап туруп, формативдик баалоого өтөбүз. Формативдик баалоо бул класста баалоо. Бул азыркы нормативдик база боюнча 1-класс, анан кийин 2-класстын 1-чейрек жарым жылдыгына чейин баа коюлбайт деп атабыз. Ушул жерде формативдик баалоонун компоненттеринде негизги байкай турган, көңүл бөлө турган нерсе бул балдардын өзүн өзү баалоосу, бири-бирин баалоосу. Ошо баалоону кайсы негизде, кайсы критерийлердин негизинде баалоо жүргүзүш керек, ушуларга үйрөтүш керек. Анан мугалим сөзсүз түрдө эффективдүү кайтарым байланышты жүргүзүп туруш керек. Баа үчүн эмес, билим үчүн баалоо дегенди билгизет. Суммативдик баалоо баягы биз көнүп калган эле чейректин аягында, жарым жылдын аягындагы коюлуучу жыйынтыктоочу баалар. Эми Шалванашвили педагог айткандай, орусча айтпойн, отметка становится для одних детей доброй феей, для других бабой ягой деп ушундай советтик мезгилде эле бизге айтып кеткен. Добрая фея дегенибиз жакшы окуган балдар 4-5 алып, алар мотивация болушат. Ал эми начарыраак окуган балдарыбыз болсо, дескемпир катары көрүп, өздөрү ошол баалардан коркуу, сабакка болгон мотивациясы жоголот да. Ошондуктан биз азыркы баалоодо эң негизги мына компетенттүү мамиленин негизинде баалоо деп атабыз. Биринчи процессте эмнени үйрөтөбүз? Мазмунду жаңылап атабыз. Жаңы стандарттар уже кирди 5-6 класска чейин. Кантип окутуш керек, кайсы методдорду колдонуш керек, ошону да жаңылатыш керек. Андан кийин баалоодо дагы жаңы методдор, инструменттер жаңыланыш керек да. Эми биз теориядан кийин практикага өтөлү дегенде биз ошо дистанттык окутуу, аралыктан окутууда анкета жүргүзсө болот, онлайн тесттер жүргүзсө болот. Биз жүргүзгөн анкеталарыбыздан бир аз маалымат берип кетсек, жыйынтыктары кандай болду.
Дистанттык окууга мүмкүнчүлүгүңүз барбы жана ИКТ көндүмдөргө ээсиңби деген суроого биздин окуучулар жооп берип атат. Бул айылдыктагы, шаардыктагы окуучулар катышкан. Жалпы респонденттердин саны 987 окуучу катышты. Ошонун 69,3% ооба деп жооп берип атат. То есть мүмкүнчүлүгүбүз бар, ИКТ көндүмдөрүнө ээбиз деп. 5,9% жок деп. Анан жартылай дегени 25% болуп атат. Ошонун экөөнү кошкондо мынакей 30% балабыз мүмкүнчүлүгү жок болуп, сабактарга катышпай калды го деген. И муну дагы алыш керек, что биздин анкетага мүмкүнчүлүгү бар балдар катышты деген шартты карасак, анда мындан да көбүрөөк балдардын мүмкүнчүлүгү жок деген результатты алсак болот да. Эми ошол жерде орус тилдүү анан кыргыз тилдүү балдарды, мектептердин окуучуларын бөлүп дагы салыштырганга мүмкүнчүлүк бар экен. Үйдө канча китебиңер бар деген суроо дагы бар болчу анкетабызда. Ошол жерде орус тилдүүлөрдө примерно 10 болжолу менен 10 китеп бар дегендердин саны көбүрөөк болуп атат, проценти. Ал 43% экен. Кыргыз мектептеринде болжолдуу 10 эле китеп болгондордун саны 67% экен. Андан кийин болжолдуу 10дон көбүрөөк 16% кыргыз мектебинде, орус мектебинде болжолдуу 21% экен. Таптакыр китеби жок балдар кыргыз мектебинде 12%, орус мектебинде 6% экен да. Ушундай азыркы учурдагы абалды карап иликтесек болот экен. Орус тилдүү жана кыргыз тилдүү мектептерди салыштырууда биз дагы бир суроону карап чыктык. Канча убакытты сен азыр ушу дистанттык окутууга жана тапшырмаларды аткарууга сарптайсың? Сколько примерно времени ты тратишь в день на дистанционное обучение, выполнение всех своих домашних заданий? Результатты алганда жыйынтыгында мындай көрүнүш болду. 2 саатка чейин 25%. Так, это русская школа, учащихся русских школ, показали 26% занимается до 2 часов. Более, то есть 4,6 часов 27%, и больше 6 часов 10%. Кыргыз мектебинде дистанттык окутууга анан үй тапшырмасына кетирген убакыт 2 саатка чейин 39% балдар экен. 2-4 саат 43%, 4-6 саат 14%, анан кийин 3% 6 сааттан көбүрөөк убактысын ушул дистанттык окутууга жана үй тапшырмасына сарптаган экен. Ушинтип салыштырууларды кылганда биз жыйынтыкка келебиз. Балдар ар түрдүү убакыттарын ошол дистанттык окутууга кетишет. Өздөрүнүн мүмкүнчүлүк ченемине көз каранды болуп калат экен да. Кыргыз тилдүү жана орус тилдүү мектептерди тест иштеген тест биз еще анкетадан тест иштөө кызыкпы деген суроо. Нравится ли выполнять задания в тестовой форме? Получается, что все почти дети, множество детей ответили положительно. Русские классы 88%, а кыргыз мектебинде 2% эле жок деп жооп бериптир, калганы көпчүлүгү 98%. Ошондо жактырышат экен тест формасында тапшырмаларды аткарганга. Кийинки суроого да көңүл бөлсөк, окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун эффективдүү системасын түзүү үчүн эмне зарыл? Бул мугалимдерге багытталган суроо болчу. Бул жерде карап көрсөк, көк менен белгиленген респонденттердин саны сапаттуу тесттерди түзүүгө көбүрөөк көңүл бөлүш керек деп почти 70% мугалимдер жооп берип атат да. Калганы административдик контролду күчөтүш керек, нормативдик базаны жакшыртыш керек, анан кийин андан башкасы 3% экен. Ошол биздин мугалимдердин дагы пикири боюнча сапаттуу тесттерди түзгөнгө көбүрөөк көңүлдү бөлүш керек экен деген жыйынтыкка келебиз.
Андан кийин балдардын азыркы мезгилде багыт алып аткан ошо өз алдынчалуулугун жакшыртыш үчүн уровень сформированности навыков, самостоятельной работы. Был тоже такой вопрос в анкете. И здесь не согласны из всех 987 учащихся, 422 не согласны с этим, что самостоятельно заниматься интересно. Частично согласны 410 и согласны 155. Кыргыз мектебинде, то есть второй вопрос. Я понимаю все, что делает учитель. Всего и кыргызских, и русских учащихся 250 не согласны с этим, 475 частично согласны и 262 учащихся согласны, то есть могут заниматься самостоятельно. И отсюда тоже можно сделать вывод, что пока наши дети этими навыками не владеют полностью, над этим нашим учителям, администрации школ и органам управления тоже следует подумать. Каким же должен быть инструментарий? Биз айтып атпайбызбы, жаңыча баалоо методдорундагы негизги инструментарий кандай болуш керек? Жана жаңы эле айттык, басымды стандартташтырылган тесттерге жасашыбыз керек деп. Анын негизги белгилери кандай? Валиддүүлүк, ишенимдүүлүк, репрезентативдүүлүк ушул негизги белгилерди ишке ашырганда гана стандартташтырылган тест жүрөт экен. Биздин лаборатория жанагы айтып кетти, Абакир Маматович, стандартташтырылган тесттерди жасаш үчүн көптөгөн убакыт кетет, претесттерди өткөрүш керек, рецензиялаш керек, жана башкаларды. Биз 3 жылдын ичинде тесттерди жасап, ушу 5-6 класстардын, мисалы мынакей математиканын жыйынтыгын Бишкек шаарынын 68 мектебинде жүргүзгөн изилдөөбүздүн натыйжасын көрсөтүп коелу. Мисал катары мынакей 8 класс катышкан, 5 класстын параллели. Бул жерде жыйынтыгын карасак, жакшы туура жооп бергендер 49%тен 89%ке чейин. Значит, бир эле мектептин параллелиндеги 5 класстардын арасында дагы жакшы 5ке жетейин деген балдар 5А1 экен. Анан 5А4тө математикадан бир аз начарыраак результаттарды көрсөтүштү да. Эми айтайын дегеним, ушул жаңыча баалоонун усулдарын колдонуп, биз дистанттык окутууда дагы онлайн тесттерди өткөрүп, ушундай жыйынтыктарды алууга мүмкүнчүлүктөр бар экен. Бирок жанагы белгилеп кеткендей эле, анын үчүн биз мугалимдерди дагы, окуучуларды дагы жакшылап даярдап алышыбыз керек. Андан кийин ошол эл аралык ушундай изилдөөлөргө катышууга биз мисалы ПИЗада 2 этапта начарыраак деп койсом, совсем эле неметпес, акыркы 56 место алып калдык. Ошолго байланыштуу биз көп иштешибиз керек экен да. Ушу тесттер боюнча форматтарын үйрөтүп окуучуларга, мугалимдер өздөрү бул жөнүндө да бир аз анан орто ченде Бибинарда сөз болот. Азыр эми менин баяндама укканыңыздарга чоң рахмат айтам. Улан Эсенбекович, кийинкиге өтө берсек этапка. Гүлмира Сарыгуловна, кийинки ким сиз ошо? Так, айтып коюңуздар. Хорошо, рахмат. Азыркы кийинки презентацияны мен ушу биздин лабораториянын кызматкери статистикалык анализди негизинен Гүлмира Сарыгуловна, презентацияңызды жабасызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Гүлмира Сарыгуловна айтып кеткендей, бул төмөн жогорудагы белгилеген тесттерди биз төмөнкү программалар аркылуу онлайн тест
тест, онлайн анкета түзүп, онлайн баалоо үчүн төмөнкү платформаларды колдондук. Алар Google формада, андан кийин Multirok сайтында, Видеоуроки сайтынан, Oasis платформасында биз онлайн тесттерди жана анкеталарды жүргүзүп, кайтарым байланышты алдык. Бул программалардын ичинен биз азыр Google Наргиза Байшина үйүнө уйкубай деп. Же сиз кошумча айтып кете бересиздерби? онлайн жүргүзө алсак болот. Ал үчүн биз Google Chrome'дон Gmail поштабызга келишибиз керек. Бул Gmail поштабыздан биз Google көзүнөсүн диск бөлүмүнө келебиз. Биздин диск ачылат, создать еще Google форма. Андан кийин биз анкета же түзө турган анкета ачылат. Бул жерге биз темасын жазабыз. Мугалимдер үчүн тест. Эми кийинки тест түзүп баштасак, мисалы аты жөнү жазыш керек болгондуктан текст строка бөлүмүн белгилейбиз. Бул жер обязательный. Бул жерден плюс белгисинен добавить вопрос. Кийинки биринчи суроого келебиз. Мисалы, стандарт боюнча окут баалоонун кандай түрлөрү бар? Варианттарын биз алдына жазып баштасак, биринчиси диагностикалык, суммативдик жыйынтыктоочу, эми бул жерден кийинки варианттарына көчүрө алып өзгөртүп кетсем, экзамендик экинчи. Үчүнчү варианты бул жерге форматив диагностикалык, формативдик, суммативдик үчүнчү варианты. Ал эми төртүнчү варианты да көчүрө алып эле өзгөртүп кетсем, диагностикалык, сумматив. Бул дагы обязательный вопрос. Кийинки тестке өтүш үчүн дагы биз плюс белгисин басып, добавить вопрос бөлүмүнө өтөбүз. Экинчи тестти түзөбүз. Бул сөз кимге таандык? Мисалы,
Акылдуулар жана эң акылсыздар гана өзгөрбөйт. Бул сөз кимге таандык? Бул жерге да варианттарын жазып кетсем. Биринчи варианты Конфуций, экинчиси Платон, үчүнчүсү Толстой, Сократ. Эми биз түзүп алган тесттин туура вариантын белгилеп жана ар бир түзүлгөн тестке балл беришибиз керек. Ал үчүн биз настройка бөлүмүнө тестти сохранить. Мисалы, бул тесттин биз ответти балл беришибиз керек. Орточо мен мисалы 5 балл берсем болот. Анан туура бул тесттин туура вариантын белгилейм, готово. Андан кийинки тестти дагы ушундай эле балл коебуз жана туура вариантын белгилеп готово. Андан кийин бул тесттин биз формулясын өзгөртүп алсак болот. Темасын коюп, цветин тандасам болот мына бул жерден. Жана бул жерде даяр картинкаларды, Google форманын даяр картинкасын койсом болот. Же өзүм даяр картинканы койсом болот. Мен мисалы бул жерден азыр даяр картинканы койсом готово. Азыр мен түзгөн картина да даяр болду. Эми бул биз түзгөн тестти эми окуучуларга же мугалимдерге кандай жөнөтөбүз деген суроого бул жерде жогору жактагы ссылканы көчүрүп алабыз дагы WhatsApp'тан же Telegram'дан ссылканы шилтемени таштоо менен гана жыйынтык ала алабыз. Улан Эсенбекович, уланта берсеңиз андан кийин. Урматтуу коллегалар, чоң рахмат. Абдан кызыктуу вебинар болуп жатат. Ошо биздин көрөрмандардын, кесиптештердин комментарийлеринен көрсөк болот. Анан айрым суроолор түшүп атат. Ошо коллегаларыбыз суроолорго качан жооп алабыз деп да жазып атышат. Ошондуктан Гүлмира Сарыгуловна, макул болсоңуздар суроолорго өтөлү да. Анан биринчи суроо мындай болуп атат. Ошо буга чейин дагы суроолорду алганбыз. Анан азыркыларды, бурдагыларды кошуп бере берейин. Окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун нормативдик базасы кандай деп суроо берип атышат. Кимиңиздер жооп бересиздер? Кесиптештер, бул суроого Абакир Мамытовичке берели, анткени жооп берүүгө мүмкүнчүлүгүн агайга берели. Себеби дегенде агай ошо билим берүүнүн жөнүндө закондун авторлор катары нормативдик базаны жакшыраак түшүндүрүп берет азыр. Чоң рахмат, Абакир Мамытович, сизге сөз. Рахмат. Эң алгачкы укуктук мыйзамдык база бул Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндөгү мыйзамы. Мыйзамга ылайык окутуунун мазмуну, билим берүү стандарты жана предметтик стандарттар менен аныкталат. Ага байланыштуу бул эки документ, билим берүү мектеп деңгээлиндеги билим берүү стандарты жана мектеп билиминдеги предметтик стандарттар өкмөттүн атайын токтобу менен бекийт, укуктук нормативдик статусу бар. Экинчи жагдай белгилей турган бул жаңы базистик окуу планы. Ал дагы окутуунун мазмунун аныктайт. Ага байланыштуу базистик окуу пландагы предметтик стандарттарды иштеп чыгууда, тесттерди иштеп чыгууда кеңири колдонулат деп айтсам болот. Үчүнчү укуктук нормативдик база мектеп билимин берүү жөнүндөгү атайын жобо бар. Ал мектептеги окуу процесси кандай уюштурулат, баалоо процесси кандай уюштурулат,
кандай тартипте жүргүзүлөт деген жагдайларды, мамилелерди бардыгын тартипке келтирген. Анын алкагында диагностикалык алдын ала баалоо деген баалоонун түрү бар. Үнүмдүк текущий баалоо, формативдик, суммативдик, чейректик баалоо, жыйынтыктоочу баалоо жана ушул өңүттөн келгенде баалоонун түрлөрүн аныктаган укуктук нормативдик документ бул мектеп билими жөнүндөгү жобо. Дагы бир кыйыр деңгээлде таасир берген документ бул жалпы республикалык тестилөөнү уюштуруу. Бул ыкма аркылуу жогорку окуу жайларга студенттерди кабыл алуу. Анын негизги өзгөчөлүгү тест аркылуу билим деңгээлин текшерүү болгондуктан мектеп билиминдеги окуучуларды тестирлөөгө даярдоо, өз алдынча тесттик ыкма менен иштеп кетүүгө, анын көндүмдөрүн үйрөтүүгө дагы абдан маанилүү болгондуктан мен ушул жалпы республикалык тестирлөө жөнүндөгү жобону дагы баалоонун укуктук нормативдик документтеринин катарына кошот элем. Анан билим берүү мыйзамында мектеп мугалими окутуунун ыкмаларын өз алдынча тандайт деген укук бар. Бирок ошол эле учурда баалоого дагы кандайдыр деңгээлде эркиндик берилген, бирок жыйынтыктоочу формалдаштырылган расмий баалоого келгенде жободо аныкталган баалоонун түрлөрү колдонулуш керек. Ошолордун бири азыркы замандын талабына ылайык тестирлөө ыкмасы деп белгилесем болот. Болду. Канаттандыңызбы суроого? Биз катышуучулар, ошо вебинардын катышуучулары ар бир райондордон жазып атышат суроолорун. Ошол бир суроону окуп жооп берип койсом. Такыр сабакка катышпай калган окуучуларды кандай баалайбыз? Эми албетте бул көйгөй болот, анткени алыскы айылдардан мүмкүнчүлүгү жок балдар бар экенин көрүп атабыз да. Эми аларды министерстводон ошол жагдайды белгилеп мындай инструкция берилбедиби? Мурунку текущий бааларын боюнча журналдагы ошол боюнча эле жыйынтыктоочу бааны чыгарып коесуздар да. Анткени эми шартка караш керек да. Экинчи суроо ушул сыяктуу эле дистанттык сабак өтпөй совсем окуу процессин улабай койгон мугалимдерге кандай мамиле кылабыз деген да бир суроо келди. Ага эми биз эми өзүбүздүн личный пикирибизди айтабыз да. Конечно, алар менен жана эле айтпадыкпы, түшүндүрүү жолу менен иштеш керек экен да, ушундай анын мүмкүнчүлүгү жок болгондур ошо дистанттык сабактарды өткөнгө. Ошол мугалимдерибизди ушундай жагдайга, ушундай абалга даярдашыбыз керектигин байкап, эми жумшагыраак мамиле кыласыздар деп жооп беребиз да. Өтө катуу мамиле кылбай. Кийинки суроо. Окуучулардан да ушундай тест алабызбы дейт жана Наргиза көрсөткөндө. Азыр айтып кетет элем, биз мындай суроо жооп болуп аткан форматта сиз ушул убакта ошол ссылка жөнөттү Наргиза. Ошол ссылкага кирип туруп, жана 3 суроого тестке жооп берип койсоңуздар, биз баарлашып бүткөндөн кийин Наргиза дагы результаттарын кандай кылып чыгарат, кандай иштейт экен программа боюнча ошол жыйынтыгын чыгарып берет. Рахмат. Дагы суроолор болсо бере берсеңиздер. Дагы бир суроо келиптир. Ошо формативдик баалоону башталгыч эле класстарда пайдаланыш керекпи деген. Албетте формативдик баалоо башталгыч эле класста эмес. Бизде республикада көбүнчө ошо башталгыч класстардын мугалимдерин окуткан. Бирок формативдик баалоону жогорку класстарда деле окуучулар менен жүргүзүш керек да. Бул жерде анын эң мааниси, негизи бул ошо баланын өзүн өзү баалоосун, критерийлерге карап баалоо,
ачык айкын баалоо, бири бирин окуучулардын ортосунда баалоо ошого үйрөтүш керек. Окуучунун өз алдынчалуулугун өнүктүрүүгө көбүрөөк басым жасаш керек да. Ошондуктан башталгыч эле класс эмес, жогорку класстарда дагы сөзсүз түрдө формативдик баалоону. Андан кийин PISA жөнүндө дагы суроолор болуп атат. Аны жалпылап туруп эле мен жана айткандай презентация түрүндө көрсөтүп койсок, PISA деген эмне, PISA изилдөөсүнө урматтуу кесиптештер, PISAнын концепциясы, максаты эмнеде? Кичине көңүл бөлүп койсоңуздар. Бул PISA окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоонун эл аралык программасы. Жалпы билим берүүнүн сапатын мониторингдик изилдөө. Бул изилдөөгө 15 жашар балдар же болбосо 8-9 класстын окуучулары катышат да. 15 жаштагы жалпы билим алган окуучулар азыркы коомдо толук кандуу жашоого, башкача айтканда адам ишмердүүлүгүнүн баарлашуунун жана социалдык мамиленин ар түрдүү сферанын кеңири диапазонун чечүү үчүн кандай билим жана билгичтиктер керектелет деген суроого жооп берүүчү изилдөө деп тааныйбыз да. Анткени биз стандартта белгилеп атабыз. Биздин билим жөн эле баа үчүн билим болбостон, эртеңки ошо бала мектептен чыккандан кийин турмушка колдонуучу билим болуш керек. Ошо PISA изилдөөсү мына ошого багытталган суроолорду өзүнө камтыйт да. Экономикалык кызматташуу жана өнүгүү уюму аркылуу ишке ашырылат. PISA изилдөөсү 3 жылдык цикл менен өтөт. Мынакей биринчиси 2000-жылы, кийинкиси 2003, андан кийин 2006-2009, ушу 2006-2009га Кыргызстан катышкан. Кийинки 4-төөнө катышпай калды. 12, 15, 18, 21 жылдары. Ал эми планда министерство 24-жылы катышабыз деп жатабыз, бирок ага биз чындыгында мындай моюнга алыш керек, даяр эмеспиз да. Ошого даярданыш алдыда мына 3 жыл аралыгында тез арада даярдашыбыз керек. Биринчи ирет мугалимдерди. Так, 15-жылкы изилдөөгө кичине көңүл бөлүп койсок, анын жыйынтыктары интернетке чыккан. Ал компьютердик негизде жүргөн. Ошондуктан биздин балдар компьютердик ИКТ көндүмдөрүнө да ээ болушу керек. 24-жылы дагы компьютердик негизде кагазга толтурбай, компьютерден толтура турган форматта өтөт да. Бул PISAда кандай суроолор дегенге көңүл бөлсөк, бул жогорку деңгээлдеги ойломдун көндүмдөрү текшерилет экен дагы. Продуктивдик жүрүм-турум, фактологиялык жана концептуалдык билимдерди колдонуу, турмушта колдонуу. Билимдин өзүн эле текшерүү эмес, ал билимди турмушта кандай колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ экен, ошону текшерет. Окуучулар маалыматты чечмелеп, анализдеп жана башкаруу керек. То есть маалыматты эле жөн эле билбестен, ал маалыматты кандайча өзгөртүп, кайсы жерге колдонуп, керектүүсүн тандап алып, ушундай көндүмдөргө ээ болуш керек. Андан кийин критическое мышление дейбиз, критикалык ойлом. Ошол логикалык ойлонуу, ушундай көндүмдөр керек да. Оор ситуациялардан жол таап, максатка жетүү көндүмдөрүнө ээ болуш керек. Бул жерде манча копия кылгандыктан билинбей калышы мүмкүн, бирок 15-жылы табигый илимдер боюнча Сингапур биринчи место, экинчи место Япония, үчүнчү Эстония, Германия 16 место, ушундай жыйынтыктар чыкканда. Ал эми математикадан дагы Сингапур биринчи место, экинчи место Гонконг, Япония 5 место, Россия 23 орунда турат да. Читательская грамотность дейт. Бул жана окуу, түшүнүү көндүмдөрү. Биз айтып атпайбызбы, окуу түшүнүү бир эле адабий окууда эмес, бир эле жанагындай адабий чыгармаларды окууда көндүмдөр эмес. Бул деген бүт предметтерге керектүү көндүм да. Анткени схеманы, таблицаны, жанагындай диаграммаларды дагы окуп түшүнүш керек экен бала.
Бул жерде Сингапур биринчи место. Мына баардык 3 багыт боюнча Сингапур алдыда кетип атат 15-жылдын жыйынтыгы боюнча. Так, бул жерде Япония 8. Андан кийинки мамлекеттер кетет. Ушундай эми кандай тапшырмалар берилет, ошого да көңүл бөлүп койсок кичине. Бул жерде тапшырма орус тилинде түзүлгөн. Пизадагы берилген эң жөнөкөй тапшырмалар ушундай да. Мисалы, бирок турмуш менен байланыштуу экенин азыр байкайсыздар. Гринвич боюнча Берлинде 1 болгондо, Сиднейде 10 болот экен да, ушундай схеманы берип атат. Анан эки бала бир убакта кайсыл убакта чыгыш керек суроосу мындай экен да. Какое время в Берлине, если в Сиднее 7 часов депчи? Ошону балдар карап аныкташ керек. Бул жерде эми 9 саат өкөн айырмасы бар экенин тактап, анан Сиднейде 7 болгондо Берлинде 10 болду деп мындай жоо экен да. Байкасак бул турмушта азыркы, тем более ондай мультимедийный онлайн режимде баарлашуу болуп атканда керектүү компетенция экен да. Эми кийинки суроону байкасак, жана жарышка катышкан автоунаалар, скорость гоночная машина дейт. Могу схеманы жакшылап окуп түшүнүп туруп, вертикал боюнча бул ошо ылдамдык экен, скорость км/час. Горизонталь боюнча бул басып өткөн жолдун узундугу экен, ошо трассанын. Ал эми могул сызык бул ошол машинанын жүргөн маршруту экен да. Ушул схеманы карап туруп бала жооп бериш керек. Варианттары да. Ушул 4 варианттын АБ 5 вариант экен. А, Б, С, Д, Е варианттарынын кайсысы боюнча машина жүрүп өткөн да. По какой из этих трасс ехала гоночная машина, график скорости, который приведен ранее дейт. Ушундай суроолор берилет да, мындай турмушка байланыштуу. Могул скорость гоночной машины, машинанын ылдамдыгын аныктаган кайсы трасса менен жүргөндүгүн билиш үчүн дагы биз турмушка байланыштырат экенбиз. Ушул суроолорду чындыгында 15 жашар бала эмес, биздин мугалимдерге дагы чечмелеш мындай кыйынга турат азырынча да. Анткени биз мындай форматта тапшырмалар менен чындыгында жакшы тааныш эмеспиз. Ушунун үстүндө көбүрөөк иштеш керек. Анда эмесе ушул дагы бир суроо келип калды. Пиза деп атабыз. Кандай кадамдар жасалып атат ошо пизага даярданыш үчүн деген сиздерден бир суроо келип түштү. Бизде министерствода былтыркы жылы 19-жылы көзүндө биринчи конференция болгон. Ал конференцияда ошол кандай багытта иштеш керек, эл аралык донорлор дагы ЮНЕСКО катышкан, дагы башка ЖЗ, Всемирный банк, АБР ошолор катышуусу менен конференция болгон. Ал жерде министерство сөзсүз түрдө дорожный карта, эмне кандай кадамдарды иштеш керек, план действий түзүлгөн. Бул боюнча дагы ошо биздин КАОдо бир мугалимдер үчүн методичка жасалган. Мамбетакунов Улан Эсенбекович жана мен авторлукта пиза изилдөөсүнө даярданабыз деген методикалык колдонмо чыккан. Ал айрым райондорго уже таркатылды. Каалоочулар болсо бизге кайрылсаңыздар, алсаңыздар болот. Анда эмесе ушу менен биз жанагы Абакир Мамудовичке да сурообу? Не боюнча? Хорошо. Анда эмесе урматтуу кесиптештер, ушуларды мындай угулган суроолорду жалпылап, Абакир Мамудович, сиз оюңузду айтып койсоңуз, эксперт катары. Рахмат. Урматтуу коллегалар, учурдун эң олуттуу
ыкчам реакция кыла турган, туура чечим кабыл турган маселеси бул 5-6 класстын окуучулары жаңы мазмунда окуй баштаганы, компетенттүүлүккө негизделген билим берүү, анын натыйжасы кандай болот деген суроого жооп издөө. Бүгүнкү жагдайда, бүгүнкү түзүлгөн кырдаалда мына дистанттык окутуу, санариптештирүү, анын турмушка ыкчам киргендигин көрүп туруп, мен 3 мүмкүнчүлүктү белгилейин деп турам. Биринчи мүмкүнчүлүк, биз 5-6 класстын окуучуларын бардык предметтер боюнча онлайн режиминде тестирлөөгө даярдыгыбыз жетишип калды. Лабораторияда ага байланыштуу мына ушул режимдеги тестирлөө жүргүзүп, чындыгында компетенттүүлүк негизде окуган балдардын окуу жетишкендиктери кандай болду деген суроого жооп издөө мүмкүнчүлүгү ачылды деп ойлойм. Эгерде ар бир мугалим өз алдынча тест иштеп чыгып текшерем десе, алдын ала эскертип коеюн, бул абдан татаал процедура. Аны иштеп чыгуу, анын ынанымдуулугун, оордугун, окуучуларды билет, билбейт, даярдык деңгээлин аныктоо мүмкүнчүлүгүн тактоо терең математикалык билимди талап кылат дагы, бардык мугалимдин колунан келе бербейт. Ошондуктан лабораториядагы иштелип чыккан тесттердин базасы жакшы мүмкүнчүлүк деп эсептейм. Мына ушуну колдонуп калганга мугалимдер, окуучулар кеңири тартылса абдан жакшы болот эле. Экинчи мүмкүнчүлүк. Мына бүгүнкү инструментарийдин даяр болгондугу окуучулардын жетишкендиктерин баалоону ыкчам жүргүзүүгө, кеңири масштабтагы ишенимдүү, кызыктуу, объективдүү маалымат алууга мүмкүндүк берип атат. Мындай мүмкүнчүлүктү да колдонуп, ар бир мектепке кагаз жүзүндөгү бланк менен барып, тестирлеп, анкеталык сурамжылоолорду жүргүзүп, кайралып келип обработка кылган иштердин көлөмүн кескин азайтса болот. Ошондуктан бул экинчи мүмкүнчүлүк дагы абдан келечектүү деп эсептейм. Үчүнчү мүмкүнчүлүк. Бул окуу жетишкендиктерин баалоо, аны билип, кайтарым информацияны алуу, мамлекеттик билим берүү стандарттарын, предметтик стандарттарды, окуу программаларын кайрадан иштеп чыгууга, аны өркүндөтүүгө абдан жакшы олуттуу салым кошот. Мындай жумушту уюштуруу оңойго турбайт. Ошондуктан кайтарым информациясын алуу мүмкүнчүлүгү кеңири ачылды санариптик технологиялар аркылуу. Бул мүмкүнчүлүктү да колдон чыгарбай, иштеп, информация топтоп алсак болот. Кайтарым информацияны биз ар бир мектепке, мугалимдерге, анан орусча айтканда в разрезе предметов берсек да болот. Анан жалпылап биз өзүбүздүн сунуштарыбызды, программаларды, стандарттарды өркүндөтүүдө колдонсок болот. Анан олуттуу жагдайларын министрликке белгилеп, министрликке жеткирип туруу абдан маанилүү жагдай деп эсептер элем. Ошондуктан бүгүн вебинардын катышкандардын бардыгына рахматымды айтып, мындан бир 7-8 жыл мурда демилгелеген лаборатория келечектүү иштин башында турат деп эсептеп, баарыңыздарга ийгилик каалап, жанагы коронавирустан аман эсен болушуңуздарды тилейм. Рахмат. Рахмат агай. Анда эмесе биз жана Наргиза берген тесттер ссылка боюнча кирип аткардыңыздар болуш керек. Ошонун жыйынтыгын кичине бир 5 мүнөт убактыңыздарды бөлүп койсоңуздар. Наргиза, азыр сага сөз. Результаттар кандай болду? Көрсөтүп койсоң. Рахмат. Урматтуу мугалимдер, биз жөнөткөн тест, онлайн түзүлгөн тесттин жыйынтыгын көрсөтө кетсем, бул жерде ответи бөлүмүнө кирсек, биз жөнөткөн тестти 32 жаран белгилептир. Бул жерден биз сразу эле жыйынтыктарын алсак болот. Мисалы, бул сөз кимге таандык деген суроого Конфуций деп 29 адам туура жооп берген, 90% элейт. Ал эми ушул эле жыйынтыкты биз
таблица формасында дагы ала алсак болот. Мынакей бул жерде жалпысынан 29 белгилептир. Баллы чыгат экинчи. Андан кийин аты жөнү. Биз жыйынтыктарды ушундай формада алсак болот. Рахмат. Анда эмесе мен коюп кое бермин. Урматтуу коллегалар, баардыгыңыздарга катышканыңыздар үчүн рахмат айтам. Өзүмдүн атыман, лабораториянын атынан кызыктуу суроолорду дагы көп бердиңиздер. Мен ишенем, биздин айткан маалыматтар сиздерге керектүү болду деп. Ушуну менен вебинарды жыйынтыктоо үчүн сөздү КАОнун вице-президенти Мамбетакуловна Фуланбек Эсенбековичке берсем. Сиздерге баарыңыздарга рахмат. Урматтуу кесиптештер, чындыгында азыркы учурда жаңыча баалоонун каражаттарын колдонуу зарылчылыгы бар экенин лабораториянын кызматкерлери далилдеп беришти. Анан абдан пайдалуу маалыматтар болду. Баарыңыздарга чоң рахмат. Анан айрым суроолор, көптөгөн суроолор келди. Айрым суроолор министрликтин өзүнө түз тиешелүү. Анан ошол айрым суроолорго министрлик да жооп берип атат. Биздин кызматкерлер дагы өткөндө вебинар өткөрүп жооп берген да. Анан мисалы могул жерде бир суроо болуп атат да, календардык план боюнча толтурабызбы журналдарды, же теле берүүлөр боюнча толтурабызбы депчи. Анан негизинен календардык тематикалык план боюнча уже журналдарды толтурасыздар да. Вебинарларды, телевизордогу болуп аткан айрым сабактар 2-3 сабакты теманы бириктирип өтүп атышат. Бирок эң негизги айлык төлөнүүчү документиңиз бул календардык тематикалык пландын аткарылышы. Анан мындай суроо болуп атат, дил баян жат жазуу боюнча дагы маалымат берип кетиңиздерчи деп. Анан бул боюнча ошо биздин Кыргыз билим берүү академиясынын педагогика илимдеринин доктору профессор Рыспаев Сулайман Казыбаевичтин вебинары өтөт. Жазуу жана сүйлөө маданиятынын маселелери. Ошол учурда ушул суроолордун баарын коллегабызга беребиз. Анан эми мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, кийинки вебинарыбыз жөнүндө дагы айтып коеюн. Анан ошондой эле чакырып кетейин, катышып бериңиздер. Темасы аралыктан окутуу учурундагы санарип мугалимин методикалык жактан колдоо. 19 майда саат 11-де башталат. Анан доклад кылчу кесиптешибиз Аттокурова Чынар Аманна Кыргыз билим берүү академиясынын мектепке чейинки жана башталгыч мектептик билим берүү лабораториясынын башчысы. Анан урматтуу кесиптештер, ошо айрым суроолор болду. Видео вебинар сакталабы? Ошо ссылка боюнча эле YouTube каналында сакталат. Ошондой эле Кыргыз билим берүү академиясынын каналында да сакталат. Анан электрондук китепканабызда дагы материалдардын баары сакталат. Ошо баарыңыздарга чоң рахмат. Биздин лабораториянын кызматкерлерине чоң рахмат. Агайларыбызга, эжелерибизге чоң рахмат. Иштериңиздерге ийгилик. Чоң рахмат.